Алмаз Абытов кызматтан алынып, ордуна Бектур Зулпиев дайындалды. Абытов Алмазбек Ахунжанович Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү кызмат ордунан өз каалоосу менен бошотулду. Бул тууралуу Минкабдын басма сөз кызматы маалымдады. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Ал бул кызматка 2021-жылдын 18-майында президент Садыр Жапаров тарабынан дайындалган. Ал эми Бектур Зулпиев президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Ал буга чейин президенттин кеңешчиси болчу. Кызыл Кыядагы мамлекеттик ишкананын кызматкери алдамчылыкка шектелип кармалды. Кадамжай районунда жер тилкелерин мыйзамсыз документтештирип сатуу фактысы аныкталып, тиешелүү кызмат адамдары кармалды. Тактап айтканда, Кадамжай Рийибдин уч коргон айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Кадамжай районунда жана Кызыл Кыя шаарында жер тилкелерин мыйзамсыз түрдө документ жасап сатуу фактылары аныкталган. Тергөөдө белгилүү болгондой, аттуу жарандан 3-778 сом өлчөмүндөгү акча каражатын Кызыл Кыя шаардык жер ресурстары кадастр агенттигинин башкы адиси жана анын ортоктошу Кадамжай районунун тургуну эч жерде иштебеген аттуу жарандар алгандыгы такталган. Аталган факт 2026-жылдын 12 февраль күнү Кадамжай Рийибдин кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Мындан сырткары, жер сатууга байланышкан башка фактылар да аныкталып, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Баткен ОИБдин басма сөз кызматы. Баткенде үй бүлөлүк зомбулук жасаган жаран кармалды. Баткен районунда үй бүлөлүк зомбулук жасаган жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен ОИБдин басма сөз кызматы билдирди. Баткен районунда үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча жаран кармалды. Тактап айтканда, Баткен районунун Суу башы айыл аймагынын Бужум айылынын 40 жаштагы тургуну өз жубайына бир нече жолу үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндүгү аныкталган. Ал буга чейин 2025-жылы 3 жолу аялына зомбулук көрсөтүп коргоо ордерин алган. 2026-жылы бир жолу зомбулук көрсөткөндүктөн кармалды. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138-беренесинин ооруп сабап кыйноо менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылууда. Баткен ОИБдин басма сөз кызматы. Бишкекте алдамчылыкка шектүүлөр кармалды. Бишкек шаарынын Октябрь Рийибдин кызматкерлери алдамчылыкка шектүүлөрдү кармашты. Октябрь райондук прокуратурасына аттуу жаран арыз менен кайрылып жана аттуу жарандарга карата мыйзамдуу чара көрүүнү өтүнгөн. Себеби 2025-жылдын 16 сентябрында аталган жарандар анын ишенимине кирип, 2019-жылы чыгарылган баасы 62 000 акш долларын түзгөн үлгүсүндөгү автоунааны кийинчерээк сатуу шылтоосу менен убактылуу пайдаланууга алышкан. Кийинчерээк аталган автоунааны сатып жиберишип, андан түшкөн акча каражаттарын өздөрүнө ыйгарып алышкан. Аталган факт Бишкек шаарынын Октябрь Рийибдин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренесине алдамчылык ылайык кылмыш иши козголгон. Октябрь Рийибдин тергөө аракеттеринин жана ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1999-жылы туулган жана 2000-жылы туулган аттуу жарандар аныкталып кармалган. Тергөө кызматына жеткирилип, Кыргыз Республикасынын КШПнын 96-беренесине ылайык Бишкек шаарынын ИИБнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө улантылууда. Чаткалда өзгөчө кырдаал режими киргизилип, мектептер онлайн окууга өткөрүлдү. Калың кардын жаашына байланыштуу Жалал Абад облусунун Чаткал районунун аймагында даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка караганда, 2026-жылдын 11 февралынан тарта жааган кардын кесепетинен Ала Бука Жаңы Базар Кировка жана Красная Горка Акташ Ана жолдорунда кар көчкү түшүп, каттам убактылуу жабылган. Тазалоо иштерине Каныш Кыя айыл аймагы Г27 жол тейлөө ишканасы тарабынан 10дон ашуун атайын техника тартылып, учурда жолдорду кардан тазалоо жана коопсуздукту камсыздоо иштери улантылууда. Аба ырайынын шарттарына байланыштуу райондогу билим берүү мекемелери онлайн окутууга өткөрүлдү. Калың кардын кесепетинен айрым айылдарда электр энергиясы үзгүлтүккө учурап, райондук электр тармактар ишканасы тарабынан калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Кошумча авариялык бригада жөнөтүлүп, жол каттамы калыбына келгенден кийин аймакка жеткирилет. Ошондой эле кардын оордугунан бир турак үйдүн чатыры жабыркап, 2 мал сарайдын чатыры урап түшкөн. Мал жандыктарга жана адамдарга зыян келтирилген эмес. Ал эми Тогуз Торо районунун аймагында да калың кар жаап,
айрым айылдарда кардын калыңдыгы 1 метрге чейин жеткен. Тазалоо иштеринин натыйжасында бардык айылдарга жол каттамы камсыздалды. Мектептер онлайн режимге өткөрүлгөн. Түндүк-түштүк альтернативдүү унаа жолунун айрым тилкелеринде кар көчкү түшүп, коопсуздукту камсыздоо максатында жол убактылуу жабылып, посттор коюлган. Ошондой эле жолдун Нарын облусунун Жумгалт району менен чектешкен тилкесинде кыймыл убактылуу чектелген. Райондо электр энергиясы үзгүлтүккө учураган эмес. Кыргызстанда даражадагы өзгөчө кырдаал режими бул белгилүү бир аймакта, мисалы, райондо калың кар, сел же башка жаратылыш кырсыктарынан улам калктын коопсуздугуна коркунуч жаралганда киргизилет. Бул режим атайын техникаларды тартуу, куткаруу жана тазалоо иштерин ыкчам жүргүзүү үчүн жергиликтүү бийликке өзгөчө ыйгарым укуктарды берет. Даражадагы өзгөчө кырдаал режиминин негизги өзгөчөлүктөрү: кырдаалдын масштабы, кырсыктын кесепеттери бир нече айыл өкмөтүн же районду камтып, жергиликтүү ресурстар менен жоюуга мүмкүн болбогон учурда жарыяланат. Максаты: калктын коопсуздугун камсыз кылуу, турак жайларды жана социалдык объектилерди селден кардан коргоо, бузулган инфраструктураны калыбына келтирүү. Аракеттер: өзгөчө кырдаалдар министрлигинин инженердик техникалары тартылып, сел каналдарын тазалоо, суунун деңгээлин көзөмөлдөө жана жолдорду ачуу иштери жүргүзүлөт. Бул режим киргизилгенде тиешелүү кызматтар толук күжүрмөн даярдыкка өтөт. Оштогу келин мурунку күйөөсү сот аткаруучулардын имаратында сабаганын айтып, ооруканага түштү. Милиция эмне дейт? Ош шаарында мурунку жолдошу тарабынан сабалды делген келин ооруканага түштү. Ал басылмасынын кабарчысына окуя тууралуу айтып берди. Ош шаарынын тургуну 1993 жылы туулган ИА. 2026 жылдын 11 февралында мурунку жолдошунан алимент өндүрүү боюнча сот аткаруучуларга барган. Жолдошум менен 12 жыл чогуу жашап, үй бүлөлүк зомбулуктун айынан 3-5 жыл мурун эки жолго түшкөнбүз. Экөөбүздүн ортобузда 3 кызыбыз бар. Кыздардан кабар албай калды. Алимент боюнча барганда сот аткаруучулардын көзүнчө кыздарынан баш тарта тургандыгын билдирди. Мен анда нотариуска барып, мыйзамдуу түрдө баш тарт деп чыгып кетип жатканбыз. Ал дос баласы менен келген экен. Досу менен сыртта сүйлөшөбүз. Кыздарынан баш тартпайт деп алып чыгып кетип жаткан. Тепкичке жеткенде аркаман келип тепти. Аябай каттуу тепти. Мен тепкичтен кулап калдым. Кайрадан артыман келип уруп баштаганда, ошол жердеги эжелер келип куткарып калышты. Ооруканага бардым. Чечаңым көпчик сынып кетиптир. Белимен жаракат алдым. Анализдерим таза чыкса, операция жасашат. Биринчи жолу урган жок. Буга чейин да көп ургандыктан ажырашкам. Ал убакта милицияга арыз жазган эмесмин. Кечээки окуядан кийин арыз жаздым. Бирок милиция аны камабай эле кой беришиптир. Мен өзүмүн коопсуздугум үчүн коркуп жатам, деди ал. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы жабырлануучуга коргоо ордери берилгенин билдирди. Маалыматка караганда, 2026 жылдын 11 февраль күнү саат 18:10 чамасында Ош шаардык ооруканасынан дарыгер кабар берген. Анда Ош шаарынын 1993 жылы туулган тургуну ИА. Ош шаарынын Касымбеков көчөсүндө денесинен жараат алып кайрылганы айтылган. Бул факт үй бүлөлүк зомбулук катары катталып, текшерүү иштери башталган. Жабырлануучу өз көрсөтмөсүндө күйөөсү тарабынан зомбулук көргөндүгүн, сабалганын билдирген. Жабырлануучуга коргоо ордери берилди. Жабырлануучунун жараатынын деңгээлин аныктоо боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ыкчам кызматкерлер тарабынан анын мурдагы күйөөсү 1991 жылы туулган С. Ошиевдин Ак Буура милиция бөлүмүнө алынып келинген жана тергөө кызматы тарабынан суракка алынган. Учурда атайын экспертизанын корундусу күтүлүүдө. Анын негизинде тергөө кызматы тиешелүү иш алып барат, деп айтылат маалыматта. Бийлик эч кимдин бизнесин басып алган жок. Туманбаев автомектептер боюнча. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев айдоочулук күбөлүк системасындагы реформалар тууралуу журналист Ыдырыс Исаковго маек берген. Анын айтымында, реформа президенттин буйругу менен жүргүзүлүп жатат. Менин эч кимдин бизнесин басып алууга укугум жок. Биз жеке менчик айдоо мектептерине убакыт бердик. Алар 30 жылдан бери акча таап келишет. Эми мамлекет көзөмөлдү колго алууда. Биз жеке менчик айдоо мектептеринде иштеген бардык инструкторлорду жумуш менен камсыз кылабыз жана чыгымдар болгон учурда жеке менчик мектептерге компенсация төлөөгө даярбыз. Алар бул жерде утулуп жаткан жок. Болгону мамлекет көзөмөлдү колго алууга убакыт келди, деди Туманбаев. Туманбаев реформа жеке менчик айдоо мектептерине болгон ишенимдин жоктугунан улам башталганын билдирди. Бул мамлекеттик монополия эмес. Биздин максатыбыз сапаттуу билим берүү. Эми эч ким лицензия же сертификат сатып ала албайт, деген Туманбаев.